Путин Россияны башкарат, Россияга кошуп бир канча кичинекей мамлекеттерди башкарат. Мисалы Америка, Европаны кошуп дагы бир канча мамлекеттерди башкарат. Чоңойгонуң сайын, мээң иштегени сайын, өтө адамдар билбеген, көбүрөөк нерсени билгениң сайын, урматтуу мекендешим, жашоого көз карашың, көрүнбөгөн нерселерди көргөнүң сайын өзгөрө баштайсың. Ал кийимиңде, ал сүйлөшүңдө, ал бардык маселеде. Адамдардын сөзүнө көп маани бербейт, күчтүү адамдар байкасаңыз. Не десе дей берсин дейт. Себеби ал билгенди биз жөнөкөй эл билбейбиз да. Аалым билгенди жөнөкөй адам билбейт. Ошондуктан да аалым бир нерсени миң ойлонуп бир айтат. Ал эми бул жерде аалымдын сөзүн көрүп алып, аалымдын сөзүн угуп алып, баягы жөнөкөй адам миң түрдүү сөздөрдү айтат да. Аалым миң ойлонуп бир сөздү айтат, а бул жердеги жөнөкөй адам бир дагы ойлонбостон миң сөздү айтып салат. Мына каякта турат маселе. Азыр адамдардын оюндагы негизги маселе биринчиси үй алыш, экинчиси машина алыш, үчүнчүсү жеп ичиштей эле, мисалы үчүн. Эми карайлы, урматтуу мекендешим. Биринчиси машина дедик, үй дедик, үйдү дагы алды, машинаны дагы алды, андан кийин не дедик? Ошол жеп ичти дагы кылды, мисалы үчүн. Жеп ичкени эми кайга барышы анык, туалетке барат, башка эч жака барбайт. 50 000 долларга үй алды, бир квартира алды, однокомнатный бир квартира алды 50 000 долларга. Эми ушул 50 000 доллар квартираны алды. Ай сайын 20-25 000, аз бишекте 30-25 000, ошо 25 000ге берди. Ай сайын 25 000 сомдон бир квартирадан акча түшүп турат. Арендага бергендиги үчүн квартираны алды, ошо 50 000 долларга. Кайра арендага берди, 25 000 сомдон акча түшүп турат экен, арендага берген үчүн, семейни киргизген үчүн. Эми муну токтоп туруңуз. Ушуну эми майда барат карап көрөйлү. Шоро эмне үчүн күчтүү компания? Шоро. Ар бир рыноктун, ар бир көчөнү карасаңыз бөлүкчө бөлүнгөн жерлеринде точкалары бар. Майда эч ким тоготпойт, эки мындай бутылка турат, анан эмне пайда кылат деп ойлошуңуз мүмкүн. Майда нерсе берекелүү болот. Майда нерсени эч ким тоготпойт, бирок акча көп болот ал жерде. Азыр менимче Шоро компаниясы Кыргызстандын жарым монетасы, жарым тыйын ошондо болсо керек, 10 сомдук, 5 сомдук, 3 сомдук, 1 сомдук тыйындар бар го. Ошонун бардыгы Шоrodо негизи. Айтайын дегеним эмне маселе? Майда нерсеге маани бербейт эч ким, бирок бул нерседе өтө көп пайда нерселер бар. Мисалы, бир чоң кафе ачкандан көрө, кичинекей филиал кылып, пиццерия кылып, майда кылып атсаң, ошондон пайда көбүрөөк түшөт дегени. Бир филиал актабай калышы мүмкүн, бир филиал окшобой калышы мүмкүн, бирок башка филиал күчтүү болуп кетет дагы, башкасын жаап кетет, камтып кетет дегени. Ошондуктан да глобустар, ошондуктан да народныйлар, ошондуктан да бардык дүкөндөр, башка пиццериялар, башкалар майда кылып точкага маани берет, урматтуу мекендешим. Точкага маани бериш керек экен, майдада береке көп экен да. Майда кылып көбөйтө бересиз. Бири болсо бириси окшоп кетет деген да. Бир точкасы ошо светтин башкасын жаап кетет, бирөөсү расходун жабат, айтор калганы бүт пайда кылат дегени да. Майда нерседе береке көп экен. Квартираны алды, 25 000 сомдон түшүп атат. Эми ошону карайлы, урматтуу мекендешим, 50 000 доллар сомго квартира алгандан көрө 50 000 долларга 5 000 доллардан фит алды. Канча фит келет? Жигиттер, канча фит келет? 10 фит келет. Мисалы 50 000 долларга 10 фит ала турган болсо, урматтуу мекендешим, арендага берип койду. 10 фитти арендага берди. 10 фитти арендага 1000 сомдон берсе азыр, бир күндө 10 000 сом. Бул жерде 2 күндө 20 000 сом болот. 10 фиттен 20 000 сом түшөт. Көрдүңүзбү, бул жерде 1 айлык квартира арендага берди, бул жерде 1 айда 25 000 сом түшүп атат, а бул жерде 2 күндө эле актап коюп атат, 1 айлыкын. Эми ушуну дагы да майдалап көрөлү да. Мисалы, жолдордо көрсөңүз, баягы скутерлер, Яндекс.Го дейсизби, баягы Того дейсизби, баягы велосипедди арендага беришет, мисалы үчүн. Эми велосипедке майдалап көрөлү да, 50 000 долларга канча штук велосипед келет. Аны эсептей албайбыз. Өтө көп велосипед келет. Эми ошону 1 сааттан арендага берсек, 1 саат 200 сомдон дейли. Эми көбөйтүп эсептеп көрсөңүз, канча пайда кылат. Канча майдаланганы сайын ошончолук. Бул дегени кычык учурдан майда нерсени пайдаланып иштеп кет дегени да. Ошол учурда пайда көрөсүн дегени. Ошол учурда өнөсүн, ошол учурда өсөсүн деген, урматтуу мекендешим. Майда деп эч ким тоготпойт, майда деп эч ким маани бербейт, бирок көп нерсе майда нерселерден башталат. Океанды карасаңыз, тамчылардан куралат. Океан топтолуп ошо тамчылардан океан болуп кеткен. Булактар кошулуп барып, анан деңиз, дарыя болуп кетет, Биз тоготпогон майда нерселер көп нерсени чечип коет экен да. Ошондуктан майда нерсеге басым жасап, бизнесте майда нерселер көп нерсени чечип коет. Майда расходтордон, чыгашалардан этият бол дейт. Себеби неге? Мисалы үчүн, чоң кеме кетип атат, бир кичинекей жери тешилип калса, ал кеме чөгүп кетет дегени.